Ош Прим телеканалында жаңалыктар кызматынын жума күнкү чыгарылышы эфирде. Студияда кызматта мен Айжамал Олжобай кызы. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү жаңалыктардан кыскача түрмөк. Бир айда 16 адам суукка тоңуп каза болду. Кыргызстан Өзбекстанга электр экспорттоону убактылуу токтотту. Темир Жумакадыровдун өлүмү боюнча соттолуп жаткан Автандел Таалайбек уулу 2 миллион 127 миң сом чыгымды төлөй албасын айтууда. Өзгөн районунун Шоро Башат айылында жаңы мечит салынып колдонууга берилди. Январ айында Бишкекте 15 киши жана Ысык Көл облусунда Балыкчы шаарында 1 киши суукка тоңуп каза болгонун соттук медициналык экспертиза аныктады. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымдагандай, алардын баары үй-жайсыз адамдар. Өткөн жумада алдын алуу иштерин жүргүзүүдө Борбор калаада 239 селсаяк аныкталып, 22си үй-жайы жоктор үчүн коломто борборуна жайгаштырылган. 25 кишиге тартип бузуу боюнча административдик протокол түзүлүп, соттун чечими менен убактылуу кармоочу жайга жеткирилген. Буга чейин Бишкек шаардык мэриясы суук күчөгөнүнө байланыштуу бардык райондордо үй-жайсыз адамдарга убактылуу баш калка берүүчү түйүндөр ачылганын билдирген. Бишкек шаардык мэриясына маалымдашкандай, убактылуу кармоочу жайлардагы адамдарга күнүнө бир жолу ысык тамак берилип, ар жума сайын медициналык кароодон өткөрүлүүдө. Кыргызстан Өзбекстанга электр экспорттоону убактылуу токтотту. Улуттук энерго холдинг ишканасынан маалымдашкандай, Өзбекстанга экспорттун токтотулганы катуу суук болот деген эскертүүлөр менен байланыштуу. Өлкөдө электр энергиясынын тартыштыгы жок, бирок сууктан улам алдын алуу чаралары үчүн мындай чечим кабыл алынган. Маалыматка караганда, Өзбекстан менен келишимде аба ырайында өзгөрүүлөр болсо, экспорт токтой турганы көрсөтүлгөн. Сууктун күчү кайтып, күн жылыгандан кийин коңшу мамлекетке электр кубаты кайра сатыла 25 январда өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов президентке маалымат берип жатып, Кыргызстанда каттуу сууктан электр тармактары, от казандары, жылуулук трассалары иштен чыгышы мүмкүн деп билдирген. Аталган мекеме 26-сынан 29 январда Бишкекте абанын температурасы күндүз -17, түнкүсү -25 градуска чейин төмөндөй турганын маалымдаган. Тоолордо сууктун күчү түнкүсүн -30, суусамырда -40 градус болору эскертилген. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 26 январда Ленинград блокадачыларынын кыргыз коомдук уюмунун төрайымы Анна Кутанова жана бул уюмдун мүчөсү Шамил Мухамеджанов менен жолугушту. Жолугушуу учурунда өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Ленинградты коргоо улуу атамекендик согуш тарыхынын эң баатырдык барактарынан экени белгиленди. Блокадачылар дүйнөгө каармандыктын, кайраттуулуктун жана баатырдыктын үлгүсүн көрсөттү. Жигердүү коомдук ишмердигиңиздер үчүн биз сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы жаш муунду бийик рухий жана моралдык сапаттарга тарбиялоодо жардам бересиздер деп ишенем. Өз өмүрүн аябастан бизге тынчтык тартуулаган ата-бабаларыбыздын эрдигин жана баатырдыгын эч качан унутпайбыз, деди өлкө башчы. Ленинград блокадачыларынын кыргыз коомунун төрайымы Анна Кутанова алардын ишмердүүлүгү, Кыргызстандагы тынчтыкты жана ынтымакты бекемдөөгө, жаштарды патриоттуулукка тарбиялоого, ата-бабаларынын баатырдыгын, согуш жөндө Ленинградтын блокадасына чыдаган адамдардын эрдигин унуткарбоого багытталганын айтып берди. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков блокаданын ардагерлерине чың ден соолук, бардык жакшылыктарды каалап, Анна Кутанованы туулган күнү менен куттуктады. Ардагерлер Кыргыз Республикасынын президентинен белектерди алышты. Кыргызстанда 650дөн ашык калктуу конушта таза суу көйгөйү бар. Быйыл 150 айылдын суу маселеси чечилет. Негизинен мурда курулуштар башталып, бирок каржы тартыштыгына байланыштуу токтоп калган айылда иш аягына чыгарылганын вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев жогорку кеңеште талкууда билдирди. Анын айтымында калкты таза суу менен камсыз кылуу долбоорлоруна тышкы инвестициялардан тышкары республикалык бюджеттен да каражат каралууда. Ага жалпы 24 миллиард сом зарыл. Парламент жалпы жыйында калктуу конуштарды таза суу менен камсыз кылуу жөнүндө берилген тапшырманын аткарылышын талкуулап, депутаттардын суроолоруна вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев баштаган өкмөт өкүлдөрү жооп беришти. Өкмөт аялдарды өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги Арис менен биргеликте Ала Тоо булагы деп аталган долбоорду өткөн аптада жарыялаган. Ал таза суу долбоорунун ордуна иштей турганы айтылган. 2001 жылы башталган таза суу долбоорунун биринчи этабы 2009 жылы жыйынтыкталып,
алып, 500дөн ашык айылга суу түтүгү киргизилген. Бирок долбоорлоо иштери, тендер өткөрүү, суу түтүктөрүн коюуда коррупция орун алып, миллиондогон каражат кымырылып кеткени белгилүү болгон. Мындан улам Азия өнүктүрүү банкы каржылоону токтотуп койгон. Бирок ушул кезге чейин кемчиликтерди кетирген бир да ишкана, бекеме же жаран жоопко тартыла элек. Кыргызстанда жолдордун абалын кабарлоочу уюлдук тиркеме пайда болду. Бул тууралуу Транспорт жана жолдор министрлигинен билдиришти. Жолдор KG деп аталган тиркемени смартфонго жүктөп, анкетаны толтуруу керек. Андан соң колдонуучу жолдор боюнча каттаган көйгөйлөрдү билдире алат. Маалымат сайтка жөнөтүлөт. Колдонуучулар ошондой эле кооптуу жолдор боюнча кабардар болот. Ведомство маалыматтын негизинде жолдордун паспортун түзүү ниетинде. Темир Жумакадыровдун өлүмү боюнча соттук териштирүү башталды. Иш Москва райондук сотунда каралып, соттолуп жаткан 25 жаштагы Автандел Таалайбек уулу күнөөсүн мойнуна алган. Бирок ал 2 миллион 127 миң сом чыгымды төлөй албасын билдирген. Айдоочу жүк ташуучу унаа айдоого укук берген айдоочулук Е категориясын кырсыкка чейин 4 ай мурда алганы белгилүү болду. Кийинки соттук териштирүү 30 январга белгиленди. Анда эксперт көрсөтмө берип, жарыш сөз болушу күтүлүүдө. Бул тууралуу жогорку соттон маалымдашты. 38 жаштагы вице-премьер-министр Темир Жумакадыров 7 октябрь күнү Бишкек-Чалдыбар жолунда жол кырсыгынан каза болгон. Ал отурган Toyota Land Cruiser автоунаасы буудай тартып бараткан КАМАЗ автомашинасы менен кагылышып, натыйжада Темир Жумакадыров, жанындагы жардамчысы Нурлан Жамгарчиев жана айдоочусу Нурбек Муканов кожо каза тапкан. Жол кырсыгына күнөөлүү экени айтылган КАМАЗдын айдоочусуна кылмыш иши козголуп, ал тергөө абагына камалган. Жумакадыров президенттик шайлоого Талас облусунун даярдыгын текшериш үчүн бараткан. Өлкөнүн түштүгүндө дагы бир каракчылык фактысы катталды. Бул кылмышкерлер үй ээсин оюнчук тапанча менен коркутушкан. 24 агенттиги укук коргоо органдарына шилтеме берип билдиргендей, окуя Жалал Абад облусунун Нокен районунда болгон. Өздөрүн электриктер катары тааныштырган эркектер үйгө кирип келип, оюнчук тапанча менен аялды коркутуп, анын кол утун байлап, алтын буюмдарын жана 1 миллион сом катылган сейфти алып чыгып кетишкен. Облустук ички иштер башкармалыгынан тастыкташкандай, бул факты боюнча каракчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүүдө. Акыркы кездерде үй бүлө мүчөлөрүнүн бири-биринен көргөн физикалык жана психологиялык зомбулуктары тууралуу арыздангандардын саны арбыды. Мындан улам бир топ наристелер жетим калып, керек болсо адам өмүрү кыйылган жагдайлар менен коштолууда. Маселен, жакында эле Баткен облусунун аймагына 2 наристесин өстүрүп жаткан 37 жаштагы аял күйөөсүнүн ур токмогунан улам каза болду. Буга эмне себеп? Алдыдагы материалда сөз болот. Баткен облусунун Кызылкая шаарында 21 январь күнү күйөөсүнүн ур соккусунан алган жаратынан улам 37 жаштагы аял көз жумду. Аймактык ички иштер башкармагынан билдиришкендей, ооруканага оор жаракат менен алып келинген Роза аттуу аял дарыгерлердин аракетин теке кетирип, артында 2 отурайган баласын жетим калтырып кете берген. Окуя дароо эле милиция тарабынан көзөмөлгө алынып, аялдын өлүмүнө шейтүү катары мурдада адам өлтүрүү фактысы боюнча 8 жыл жаза өтөп чыккан маркумдун күйөөсү экендиги маалым болгон. Буга окшогон жагдайлар акыр кездерде күн санап өсүүдө. Эркектин аялга же болбосо аялдын эркекке карата басымы үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнүн да психикалык жактан жабырлануусуна алып келүүдө дешет адистер. Маселен, Оштогу ак жүрөк кризистик борборуна келгендердин айрымдарынын өмүрүнө үй бүлө мүчөлөрү тарабынан коркунуч жаралса, кээ бирлери кыштын ызгардуу соогунда 5-6 баласы менен көчөдө калгандар. Эң көп кайрылганы аялдар, кыздар, келиндер. Андан кийинки орунда тургандары улгайган адамдар. Андан кийинки орунда турганы кайрылгандардын саны боюнча эркек кишилер. Анан жаш жеткинчек, подростковый балдар деп коебуз, жаш жеткинчек балдардын кайрылуусу. Ал эми Ош облустук ички иштер башкармалыгынан алынган маалыматтарга караганда, зордук зомбулук көрүп кайрылгандардын санынын өсүүсү бул элдин мыйзамдын иштеп жатканына болгон ишеними. Маселен, бир топ жыл мурда агасынан же болбосо башка тууганынан орой сөз уккан адамдар укук коргоо органдарына кайрылууну ойлоруна да алышпаган. Бүгүнкү күндө мындай багыттагы арыздардын көп келгенин байкоого болот. 2017 жылы зомбулукка дуушар болгонун билдирип, Ош облусунун аймагынан 657 жаран арыз менен кайрылган жана аларга кылмыштын түрүнө карата өкүмдөр чыгарылган. Денесине оор залал келтирген учурларда кылмыш козголгон. Бул жерде белгилей кетчү нерсе ошол
657 арыздын ичинен 62си аялдар тарабынан зордук зомбулук көрсөтүлгөн факты катталган да. Ал эми ошол 32 кылмыш козголгон болсо, анын 2-өсү ошо аялдарга карата колдонгон. Бул жерде ошо эркектер тарабынан эле зордук зомбулук көрсөтүлөт деген бул туура эмес. Кээде ошол аялдар тарабынан да зордук зомбулук көрсөтүлгөн фактылар кездешип жатат. Дал ушундай зомбулукту көрүп, колдоого алуучу адамы жок калган жарандар Оштогу Ак Жүрөк кризистик борборуна кайрылышат. Бул жайда алардын маселесинин ордугуна карата түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, айрымдарына укуктук жана юридикалык кеңештер берилет. Ал эми өмүрлөрүнө коркунуч жаралгандары баш калкылоочу жай жана тамак аш менен камсыз болушат. Кыргызстандын түрдүү булуң бурчтарынан келип атат. Ошо күйөөсүнөн жабыркаган бир кыз келиндер үй бүлөсү, апасы менен да качып келген учурлар бар да. Себеби күйөөсү анын өмүрүнө коркунуч келтирген бул жаңы факты боюнча. Анан 4-5 баласы менен эшикке айдап чыккандар. Көпчүлүгү ушул бизди өкүндүрүп атат. Үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун катталуусуна жумушсуздук, миграция, аракештик, социалдык абалдын төмөндүгү, эрте турмуш куруу негизги себеп экендигин адистер айтып келишет. Белгилей кетүүчү жагдай Ак Жүрөк кризистик борбору буга чейин эл аралык уюмдардын колдоосу менен иш алып барып келген. Зордук зомбулук көргөн жарандардын кайрыла турган Оштогу жалгыз жайы. Бирок учурда бул мекемени каржылоону өкмөттүк эмес уюмдар токтотуп, зомбулук көрүп жаткан жарандарга толук кандуу жардам көрсөтүүгө тоскоолдуктар жаралууда дейт борбордун башчысы Абайнур Большевиков, Шахрух Эминжанов, Ош Берим жаңылыктары. Өзгөн районунун Шоробашат айылында жаңы мечит салынып, колдонууга берилди. Курулушу өткөн жылы башталган мечитке Сайыт Байюм уюму жана жергиликтүү ишкерлер материалдык колдоо көрсөткөн. Бүгүн анын ачылышына Кыргызстандагы мусулмандар кеңешинин мүчөсү Чубагажы Жалилов, Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Урмонов жана айыл эли катышты. Самалыктын жүрүшүнөн алдыдагы сюжеттен көрүңүздөр. Өзгөн районунун Шоробашат айылындагы бул мечит 1990-жылдары айыл эли тарабынан ашар жолу менен курулган. Өз алдынча бир канча жолу оңдоодон өткөн менен бүгүнкү күндө авариялык абалда. Мындан улам бул жайга келип ибадат кылгандарга кооптуу абал жаратып калды. Биз баягы Союз жаңыдан жоюлган маалда ашар жолу менен эле өзүбүз примитивный мечит курганбыз. Ал строительный технологиясы мындай эми толук стандартка туура келчү эмес. Анын үстүгө алмалда кыбланы ham туура койгон эмес экенбиз. 600 түтүн эл жашаган аталган айылда өткөн жылдын жазында жаңы мечиттин курулушу башталып, бүгүн жалпы элге пайдаланууга берилди. Мечиттин ачылышына белгилүү алым Чубагажы Жалилов, Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Урмонов, Ош облустук казыятынын башчысы, бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын өкүлдөрү чакырылган. Ошол мечитти баштан аяк куруу эмес, балким ошол мечитке ким кандай жардам берсе, бирөө бир кирпич менен жардам берсе, же бирөө келип ошол усталарга тамак аш берсе, кимдир бирөө келип ошол жолду көрсөтүп берсе, кимдир бирөө жөн эле жакшы бата дуасы менен ушул мечит бүтүп кетсе, кандай жакшы болот деп жакшы тилек, курсануу, сүйүүнү менен кабыл алса, ошол адам да ушуга шерик болуп калар экен. Шоробашат айылынын тургундары буга чейин жума намазын Өзгөн шаарына барып окуп турушкан. Жаңы салынган мечит эми жаштардын ыйманга тартылуусуна жакшы шарттарды түзөт дейт айыл башчы. Элибиз, журтубуз бар экен, жаштарыбыз, аксакалдарыбыз баш болуп, ушу мечит бүткүчөнү ушул жерде жапатырмак иш кылдык. Кудайга шүгүр, жамаатыбыз баары чыгып, элибиз, жаштарыбыз ыймандуу болуп, кыйла жакшы өзгөрүштөр болду. Мурдагы айылда бекер жүргөн балдарыбыз да ушу намаз окуп, ыймандуу болуп, жакшылыкты мондай элдерге бир эл үчүн, айыл үчүн жакшы нерселерди курууга өтө аракеттерин башташты. Жаңы мечиттин курулушуна бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын Орто Азиядагы президенти Сайыт Байюм жана Шоробашат айылынын тургундары Бактыбек Мамбетов, Алымбек Насипов демөөрчү болушкан. Мечит курууда бардык талаптар эске алынып, 500гө чукул адамга ылайыкталган. Бардык талаптарга жооп берет бул мечиттин курулушу. Бул мечиттин курулушун дагы атайын ушул усталар бар, мечит салышат. Ошол усталарга бердик, ошол усталар бизге мына тапшырып, айткан убагында бүтүрүп берди. Аларга дагы Алла ыраазы болсун. Алла насип кылса, бул мечит менен эле чектелбейт. Дагы Кудай кааласа, Алла насип кылса, дагы чоң-чоң ачылыштарга себепчи болобуз деген
жакшы ниеттебиз. Эми жаңы мечит имамдын көзөмөлүндө болот. Ал жерге жаш балдар да барып Куранды, намаз окууну үйрөнө алышат. Имамдын айтымында жакынкы күндөрү жаштарга араб тилин жана жазуусун үйрөткөнгө да шарт түзүлөт. Ордум деген жок, бир гана имамдын орду бар. Чынарбек Алипбеков, Улукбек Нарматов, Ош Бирим жаңылыктары. Спорттон аралаш уруш түрүндө бир да жолу жеңилип көрбөгөн орусиялык Хабиб Нурмагомедовдун атасы Абдулманап Нурмагомедов Ош шаарына келди. Аны Ош эл аралык аэропортунан Ош шаардык спорт комитетинин өкүлдөрү Нурмагомедовго чепкен жаап тосуп алышты. Машыктыруучу Ош шаарындагы спорт клубтардын биринде мастер-класс өткөрүп, кызыктар тараптардын суроолоруна жооп берди. Кененирээк алдыдагы сюжет. Россиялык UFC мушкери Хабиб Нурмагомедовдун атасы Абдулманап Нурмагомедов Ош шаарына болгон сапардын алкагында машыктыруучуларга жана спортчуларга UFC чемпиону болуунун сырларын үйрөттү. 24-январда Бишкек шаарында UFC мушкери Хабиб Нурмагомедов көрмандар менен жолуккан. Абдулманап Нурмагомедов болсо Ош шаарынын спорт клубтарынын биринде болуп, спортчулар үчүн эң башкы кармануучу эрежелерин айтып берди. Давали воды пить. Это раньше было такое у нас. Там не пей воду, руки за... Все, понял. Послушайте сюда. У меня здесь есть сокурсник, который учился. Ахо, где он? Ахо, есть? Есть. Когда я был в сборной команды Украины по дзюдо, после тренировки, когда я приходил на обед, я начинал с воды. Бир да жолу жеңили узасын тарта элек спортчунун машыктыруучусу менен жолугушу спорт сүйүүчүлөр үчүн чоң мүмкүнчүлүк болду. Буга байланыштуу кызыккан суроолорго жооп алууну каалагандардын саны арбын. Ал эми саамалыктын уюштуруучулары биздин да спортчулар дүйнөлүк деңгээлге жетип, Олимпиада оюндарына катышууну көздөсөк, ушул жолугушуу сыяктуу аларга стимул беришибиз керек дешет. Хабиб азыр дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда турат. Ошол Хабиб чемпион кылып тарбиялап өстүргөн бул атасы болот. Абдулманап заслуженный тренер России, өзү 3-4 түрдөн мастер спорта атасы. Ушул Хабибти ушул даражага жеткирген атасынын мээнети көп бул Хабибтин жетишкендиги үчүн. Ошондуктан Хабибтин атасын чакырып, ушу жаштарга стимул болсун деп чакырганбыз ошол жерге. Мындан сырткары Абдулманап Нурмагомедов жолугушууга келген спорт сүйүүчүлөр үчүн мастер-класс көргөздү. Анда чабуул жана коргоону жасоону, ошондой эле спорттун UFC түрүндөгү колдонулуучу ыкмаларды оңой ишке ашыруу сырлары менен бөлүштү. Бул өз кезегинде дагы да болсо көрөрмандарынын санынын артуусуна жана көрүүчүлөрдүн аз да болсо тажрыйба топтоосуна өбөлгө болду. Эми мастер-класстан бүгүн контролду аябай жакшы үйрөтүп берди. Треугольниктен чыкканды контролду да катуу кылат экен. Мен өзү кармап түртсөм, контролду катуу кылат. Баласы дагы үйсүнөн өзүбүз бардыгыбыз көрөбүз. Сеткага такап бурганда контролду катуу кылат, кыймылдатпай сопернигин. Ошол сыңарында эле өтө жакшы нерселер көргөзүп берди. Буйруса биз дагы бойлордо кайталайбыз деген ниетте. Машыктыруучу СССР кезинде Кыргызстанда Олимпиадалык оюндар боюнча 5 чемпион болсо, учурда бир да чемпион жок экендигине токтолду. Андыктан мамлекет бул тармакта алга сүрүү үчүн чет жактардан болсо да күчтүү машыктыруучуларды алып келүүсү кажет дейт. Ал эми элдин меймандостугунда сөз жок экендигин билдирип, жалпы Кыргызстандын спортчуларына ийгиликтерди каалады. Я думаю, у вас в этой области Олимпиадалык оюндардын оор түрү боюнча силерде чемпиондор болгон. Андыктан жаңы баштоонун кереги жок. Анткени алардан сурасаңар жол көргөзө алышат. Ал эми жалпы спорт тармагы боюнча айта кетсем, тасыккан жогорку даражадагы машыктыруучулар керек. Ал үчүн мамлекет башка өлкөлөрдөн болсо да чакырышы зарыл. Мына ошондо спорт тармагы өнүгөт. Ачыгын айтышым керек. Азыр силерде олимпиадалык оюндарда жеңүү мүмкүнчүлүгүңөр аз. Для олимпийской медали игровых и других видов спорта мало шанс. Абдулманап Нурмагомедов эркин күрөш боюнча спорт чебери, Орусиянын эмгек сиңирген машыктыруучусу, Дагестан Республикасынын күжүрмөн самбо боюнча башкы командасынын машыктыруучусу жана UFC боюнча биринчи орунда бара жаткан Хабиб Нурмагомедовдун атасы. Абайнур Большевиков, Шахрух Эминжанов, Ош Бирим жаңылыктары. Дал ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.